Yu Taishan деген бул азыркы көздө көзү тирүү окумуштуу Кытайдын белгилүү окумуштууларынын бири. Ошол Кытайдагы архивтерди аңтарып отуруп, ошол жерден кыргызстар жөнүндө маалыматты биздин заманга чейинки 10-кылымда ошол азыркы Казакстандын чыгышында аймакта Сузян хан деген ат менен кыргыздардын мамлекети болгон деген маалыматты кабарлаптыр. Ошону менен биз абдан сүйүнүп калдык. Азыркы мезгилде мына Мурас коому башчысы Кыяс Молдокасымов ошого чоң акча бөлүндү. Ошол бул өзү бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилеп аткан мезгилде бизге тиги 11 кат Кытай императорунун кыргыз каганына жазган 11 каты түшүп, анан ошол экини тиги Макеле Көмүрбай анын баласы БГУда окуп жүргөн экен. Ошо кишилердин жардамы менен ошону кыргыз тилине котортподукпу. Ошол мезгилде ошо Макеле Көмүрбай анан баласы менен сүйлөшүп, анын жанында дагы бир бала жүрдү. Сүйлөшсөк, бул Кытайдын орто кылымдагы байыркы доордогу жазмаларын азыркы кытайлар өздөрү окуй албайт экен да. Окуй албайт. Совсем башкача болот экен да. Аны редкий гана кишилер окуп билет экен, айрым. Анан биздин бактыбызга ошо Макеле Көмүрбай аракеттенип атып, өзү үйрөнүптүр ошону окуганды, анан баласына үйрөтүптүр. Анан 11 катты биз жанагы кыргыз тарых боюнча энциклопедия чыгардык. Үсен Асанович главный редактор болуп, анан тиги Абылбек Асанканов экөөбүз биргелешип анын орун басары болуп, анан ошо Кыргызстан тарыхы боюнча биринчи энциклопедияны чыгардык.